Саламатсыздар урматтуу радио угуучулар. Марал радиосунун эфиринде эстафета берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүн алып баруучулук милдетти мен Кудурет Тайчабаров аткарам. Ал эми менин коногум белгилүү коомдук ишмер саясатчы, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эдил Байсалов. Саламатсызбы Эдил мырза? Студияга куш келипсиз. Учурда эмне менен алек болуп жатасыз? Сизди көптөн бери радио угуучулар укпай калды дегендей, кандай жаңылыктарыңыз бар? Биринчиден мен Кудурет мырза сизди кичине тактап коюшум керек. Мен убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон эмесмин. Бул бир. Экинчиден болсо мен өзүмдүн баягы жеке менчик чарбалык иштерим бар. Ошолорду жүгүртүп кичине аракет кылып жүрөм. И жалпысынан бармын, жүрөм. И бүгүн да сиз менен мына ушул эфирде жолукканыма өтө кубанычтамын. Мен өзүмдүн катамды оңдой кетейин. Сиз ошол кезде кызматта иштегенсиз да. Кандай жол менен барып калдыңыз эле жана ким аркылуу? Кандай байланышыңыз бар эле убактылуу өкмөт менен? Мен ошол Бакиевдин учурунда мен жанагы болуп мен сыртка чыгып ошол Швецияда туруп калдым. Анан аякта да бирок ошол саясат менен баягы катышып ошол жерде болуп аткан акыйкатсыздыктар боюнча биякта дагы өзүмдүн бир канча уюм жолдоштор, биякта калган саясатчы, коомдук ишмерлер, журналисттер менен байланышымды үзбөй, мындай мен баягы кээ бирлер айтып калат, ушул 7 апрелден кийин эле асмандан түшүп эле парашют менен түшүп калды деп билбеген кишилер, кабары жок кишилер айтат. Так мен өтө албетте аны деле бардыгын айтып мактанып кереги жок. Мен катышым бар. Бирок албетте мен келдим, ошол келе албай жүргөнүмдө баягы мен үстүмдөн өтө коркунучтар туудуруп, анан ошол кезде эмне үчүн кетип калдың деп айтышат мага. Мен как будто бир эле замат деле кетип калгандай. Деген мен Акаевдин учурунда дагы, Бакиевдин учурунда да бирок ошондо ушундай болуп калды. Мен колумда кичинекей жаш кыз жаңы эле үйлөнгөн болгон. Анан түшүнүктүү болду. Булар мени баары бир акыйкатсыздыктан доказывай, не доказывай. В общем, ушундай туура болду, бирок өтө көп пайда келтире алдым. Анан келдим, мен Россаканын эле жанында, потому что ал киши менен мен мамиледе болчумун, башкалары менен дагы. Мен кандайдыр бир аракет кылдым. Биринчи бул албетте ошол тартипти орнотуу боюнча, мамлекетти калыбына келтирүү боюнча, тышкы, ички кандайдыр бир саясатыбызды бир калыбына келтирүү боюнча. Мен аракет кылдым. Кээ бир нерселер менин колумдан келди. Кээ бир нерселер, мисалы, өтө чечкиндүү реформалар, түп тамырынан баштап бардыгын өзгөртүү боюнча. Анткени менин башымдан, мисалы, ага чейин 2005-жыл 24 март өткөн. Ошол 2005-жылы ошол революцияда болгондо Акаев кеткени мен үчүн, мен ушундан кийин эле мына биз бардыгыбыз мына башкача болот. Майгөл Сүткөл, акыйкаттык, демократия орноду деп өтө биз чоң эйфория калдырып, анан бат эле баягы керек болсо мурункудан дагы өтө начар бир система орнотулгандан кийин мен да ошону көрүп, жок, мен быйыл ошол 2005-жылы катачылыкты кайталабашыбыз керек. Тем более эбегейсиз өтө чоң бир биздин жүздөгөн балдарыбыз ошол өмүрүн кыйып ошол жерге мына баланча ошол сиз айткан жанагы убактылуу өкмөтчүлөр келсин бийликке деп өмүрүн беришти. Анан аяшкан жок. Анан ошон үчүн түп тамырынан реформаларды мен сунуштадым. Мен кээ бир эле сунуштарым ишке ашып, башкалар ашпай койгондо мен өзүмдү ошол жерде калганга мен укуктуу сезген жокмун, эсептеген жокмун. Менин негизги максатым мекенге кайтып келип, ошол карып калган менин ата-энемдин жанына болчу. Ошондон ошолорду тынч кетип калдым. Андан кийин мына мен где-то бир майдын 26-майында кеткем. Андан кийин эмне болду? Анын баардыгы өзүңөрдүн эсиңерде. Бирок мен ошондой эле кетип атканда пресс-конференция өткөзүп, булардын саясаты туура эмес. Кадр маселесинен, коррупция маселесинен баардыгынан мен, мисалы, мени бирөө кет деген киши
жок, мен өзүм кеткем. Мага ошол жылы ошол андан кийин да бир канча сен катачылык кылып койдуң, сен азыр бул жерде чоң кызматтарды аралап жүрмөксүң дегенде мен мага кызмат кереги жок. Мага иш жыйынтыгы, элдин кызыкчылыгы керек деп мен актанып жүрдүм. Мына аягы не болуп чыкты. Бирок баары бир эмнегедир мына сизге ошогон жаш инилер ушинтип айтышат да, сен деле ошолор менен жүрбөдүң белең деп. Жок, мен ошолор менен жүргөн эмесмин. Менин ишим, сөзүм башка. Мына Кудайга шүгүр бардыгы ачык. Бардык мен дайыма ачык жүрөм. Мен дайыма бирөө мени беттен кармаган кишилер көп. Айтат, сен мындай анан мынтип жүрдүң. Мен айтам сразу. Мен конкреттүү түрдө айтыңыз. Ким кандай, мен качан эмне туура эмес кылам кылдым, же туура эмес сөз айттым. Пожалуйста, мен ошол үчүн жооп берем. Ата келе анан особенно мындай жаштар айтат да, сен деле жүрбөдүң белең, сен деле болбодуң белең, эмне кыйраттың дейт да. Мен жүргөндө мен канча жүрдүм. Ушул убактылуу өкмөт бул бийликпи, мамлекетпи? Мамлекет урап калганда анан ошону ошо жерден барып сактап калууга мен, например, жигиттик милдетим болду. Анан бирок колумдан келген жок, жанагы келбеген жерлерим мен сөзүм өтө, мен көзүм жетер замат мен чыгып кеттим. Мисалы мен, например, жоопкерчилигин ала албайм деп туруп, ошол замат пресс-конференция бердим. Анан ошондон бери канча өзүмдүн жанагындай сунуш пикирлеримди, сынымды, мисалы азыр мен айткан сөздү, былтыр айтып аткан сөздү элдин бардыгы айтып атат, мисалы. Бирөө да келип айтып койгон жок, Эдилтим, сеники чын турбайбы деп. Жанагы эле ушул эле студияда мен менен алышып, айтышып, жок сеники туура эмес, кыйратып атат президентибиз. Баланча бардыгы туура жол. Сен бузуку деген адамдар азыр өздөрү азыр мен айтпаган сөздөрдүн бардыгынан уяласың да, эми уяласың. Ошол. Элил мырза, сиздин чет өлкөдө, Турцияда, Америкада билим алып жүргөнүңүздү мындай сырттан Кыргызстанды көбүрөөк байкап жүргөн адам катары Роза Исаковна менен жакшы мамиледе экениңизди эске алсак, Роза Исаковнанын башкарган жылдары эмес, Акаев, Бакиев, Атамбаевдин үчөөнү салыштырса, кимиси ичине жакшыраак президент болду деп ойлойсуз сиздин көзүңүз? Мен биринчиден мен Роза Исаковна эжебизди как адам, мындай адамдык мамилебиз бул өзүнчө. А так мындай мамлекеттик иштерге келгенде менден катуу бул эжекеде сынчы жок. Азыр баягы мурун сындап жүргөн балдар мына катуу кандай сөз мактап атышат. Мен да аларды шылдындап атам да, макталган баягы эме деп. Мен Роза Исаковна Отунбаева мен ошондо эле айткам, сиз аябай жакшы тетушкасыз, бирок мамлекетти сиз мына керек болсо мен ошол кишиге, ал көп сөздөрдү мен айткым келбейт, анткени азыр туура эмес мен. Бирок бул тарых болгон. Бетин айтам, мен дайыма бетке айтам. Же болбосо ошоктан, например, биремкесин, например, жакшылыгын көрүп, анан дагы андай жок менде, например, вот. Кимге, например, бийликти өткөзүп бергенин, мына бардыгын кесип беттин. Азыр болсо таң калчудай жүрүшөт азыр. Бүт ошол убактылуу өкмөттүн азыркы жакын, мына кечээ күнү, мурда күнү эле ушулар айтып атышат да, сындап. Значит, азыр таң калып, как будто ошондой экенин билбегендей да. Мен мисалы болгон каршы, например, Алмаз Атамбаевдин президент болуп ошол Роза Исаковна өткөзүп бергенине мен көзүм жеткен. Бул киши өтө чоң зыян алып келет. Бул Аскар Акаев менен Бакиев менен салыштырмалуу, бул өзү түбүнөн эле баштарынан туура эмес деген мен жакындан таанып көргөм, билгем, кимди дайындайт, кандай кишилерге тапшырат, кимге ишенет. Ошол мурун эле башынан эле бизге белгилүү болчу. Мисалы биз ошол иштешип калганда эле биз менен мындай чечишебиз, чоң саясат, чоң мындай чечимдерди. Анан кимди эле бурулуп калат. Анан көрсө ошол машинеде отурганда жанагы шопуруна ишенчү экен. Акыркы кийин киши айтса, например, сен азыр менен сүйлөшөсүң, машинеге отурдуң, шопур бир сөз айтса, бул эл анан мага алдабайт, анан элдин өкүлү деп туруп ошого ишенип, анан эле бурмалып калчу да, биз таң калчубуз. Ошондо эле ошол Икрамдын сөзү өтчү, мен баягы 2000 мурунку жылдарда айтып атам да, ошол 7 апрелге чейин эле. Ошондуктан
мен жалпысынан президенттерди эме салыштырууга болбойт. Мына бүгүн биздин улуу инсаныбыз, белгилүү жазуучу, мамлекеттик ишмер Абдаган Эркебаевичтин 65 жылдык мындай бир кичине иш-чара өткөздү. Анан ошол жерде сөздөр айтылып атат. Апас Жумагулович сүйлөдү, Медеткан Шеримкуловичтер сүйлөдү, Амангелди Мурсалдыковичтер жүрөт, аттуу баштуу кишилердин баардыгын сакалдуу кишилер. Анан ошондо Медеткан Шеримкулович бир сөз айтып атат да, бизге дейт ушул жакшы президент келе албай койду деди. Эми ал бардыгы менен жакшы иштешкен, анан керек болсо тигил Турдакун Усубалиевке чейин ошол бардыгын жакшы билет, тарых, саясат бардыгын билген киши. Анан бардыгын салыштырууга болбойт. Мен мисалы бунусу жакшы, бунусу жаман деп айтканга алысмын. Мен жакында мисалы, например, өтө катуу мен, например, Аскар Акаевичти сындагам. Акаевдин учурунда мен Акаев кеткенден кийин аны мисалы башкалардай сындаган эмесмин. Ал 24 мартка чейин катуу сындагам. Бакиев такта отурганда мен сындагам. Бүт барын ошол, бүт туугандарын, балдарын деп туруп, мына бардыгын, ал бардыгын билет. Бетке айтыш керек да, бетке айтыш керек. Алма Шаршеновичти деле мисалы. Анан азыр кеткенден кийин, конечно, мен азыр албетте ушул Атамбаевдин азыр кесепеттерин көрүп атабыз. Өтө азыр мына экономикабыз дагы кыйрап, о жерде мындай болуп атканы, азыр булар айтып атышат, азыркы өкмөт, азыркы президент күнөөлүү деп. Жок да. Бул экономика, бул 2-3 жыл мурунку чечимдердин ошол кесепетин азыр биз көрүп атабыз. Мисалычы, азыркы өкмөттүн, например, эффекттерин биз 1-2 жылдан кийин көрөбүз. Конечно, срочный иштер бар, алар дагы аткарылган жок, бирок бул ошону менен бүтмөк да, ушундай эле болмок. Мына мисалы, Майкөл Сүткөл деп ЕСке бизди Евразийский союзга киргизди эле. Например, Атамбаев. Бардыгы болот. Мына тигил 200 миллион киши, например, базар, там рынок, ошакка биз соода кылабыз деп. Мен ошондо эле айткам. А эмнеңерди соода кыласыңар? Эмне чыгарып атасыңар? Сабизди, пиязды, этти биз азыр Кытайдан алып атабыз. Значит, Кытай менен аны дуалды коелук. Тетиге алыска Армения менен Беларустан ташып келеликпи? Ошолорду. Эми ал андан бизге эмне пайда? Биз азыр болуп бүт таможенный өзүбүздүн эгемендүү улуттук саясат мындай, например, чечимдерди, экономикалык жана рычагтардын бардыгын, например, таможня, салык, бияка, например, эреже, какой-то стандарт, техническое регулирование бардыгын Москвага өткөзүп койдук. Болуптур, ал Россия менен Казакстан өнүккөн, бизден 10 эсе бай. Вот киши башына. А если мамлекеттерди алып көрсөк, эми просто Россиянын жанында биз Россиянын бир шаардына даже теңеле албайбыз. Мен Москва, Екатеринбург айткан жок. Мындай орточо эле шаардын дүн продукциясына биз теңеле албайбыз да. Биз ошолорго кантип тең ата болгон атабыз. Алардын байлыгы, алардын мамлекет деңгээли, пусть даже ветеринар бизге болбойт. Мен канча суроолорду бердим? Жөн эле да. Ура. Киришибиз керек. Орус бир тууган. Орус бир тууган. Мына керек болсо менден жакшы орусу тааныган, билген, сүйгөн адам жок. Мисалычы, мен кыргызды ойлоймунбу же орусту ойлоймунбу? Кыргызды ойлогон ошол улуттук кызыкчылыгыбызды эске алып, биз, например, саясатыбызды жүргүзүп алган жокпуз. Мына кесепетин көрүп атабыз. Эмнебиз чыгып атат? Эмнебиз мына? Бүгүн быйыл мына жалгыз эле жанагыл мына кол эмгеги. Биздин ошол кол күчү менен ошол тигил сервис менен жанагындай чыгарып, мына мурун Бакиевдин учурунда канча 100 миңдеген адамдар кетсе, андан кийин ого бешпетер кетпеди. Мурун кетпей жүргөн адамдар мына азыр Москвалап жүрүшөт. Ошол жакшыбы? Ошого сүйүнүшүбүз керекпи? Биз ошол Гондурас, Никарагуа, Сальвадордун кейпин кийип калдыкпы? Ошого макул болдукпу? Мен мисалы буга каршымын. Понимаете? Мен буга каршы болуп келгем, каршы болом. Мени жаман көрөсүңөрбү? Агент дейсиңерби? Чыккынча дейсиң. Мен наоборот, мен дайым ошону айтам да. Биринчи президенттин учурунда мени агент кылышкан. Сен башка бирлөрдүн сөзүн чыгып атасың. Мен уруу деген сөзүм туура болуп чыкты, мисалы. Акаевдер уруу. Мен урдаган жокмун. Бакиевдер ошентип чыкты. Атамбаев азыр чыгып атат, мисалычы. Вот, оно когда-нибудь придет, уже баягы ишенесиңерби ага? Кудай тигил мен айтып аткан сөзүм, значит, мына элдин
кызыкчылыгы үчүн мен күрөшүп атам. Биздин мыйзамдуулугубуз үчүн, биздин өзүбүздүн мүлкүбүз, байлыгыбыз кичинекей болсо дагы ошону сактап, мына 6 миллиондук элибизди багалык. Бизди эч ким бакпайт башка. Бизди бакпайт. Бизде баягыдай мурунку бийликтер эмелер жок. Соодада дос жок азыркы учурдачы. Кыргызды мынтип эле анан дружба, жвачка май деп койгон менен аны менен ток болбойбуз деген ойлорду мен айтып келатам. Муну дагы, конечно, айта бермекчимин деген сөз. Эди мырза, сиз азыр эле мурунку президент Атамбаевди сындап кеттиңиз. Бир убакта сиз СДПКнын мындай жүзү көрүнүктүү адам элеңиз да, бул иштерин жүргүзгөн адам катары сизди таанычубуз да. Ошол кезде эмне үчүн СДПКны же Атамбаевди сындап чыккан жоксуз жана бул партиянын келечегин кандай көрөсүз? Себеби азыр СДПК Атамбаевсиз деген акциялар уюштурулуп атат да. Рахмат, Кудрет. Мен мисалы 2007-2008 жылдары КСДП мүчөсү болдум. Азыр деле мүчөмүн, мисалы. Анткени өзүм баягы паспортум жок болуп, башка партияга өтпөй калгам да. Ошондой бир кызыктуу бар. Так что мен технически азыр деле КСДПнын мүчөсүмүн. Мен ошол жерде жүргөн адамдар мени аябай жакшы билишет. Азыр дагы сый урматтабыз. Мына эски КСДПнын мүчөлөрү бирөөсү дагы мага эч кандай бир сөз айта албайт. Мисалы, Агим мен оппозицияда жүргөндө, Атамбаев кыйналып, куугунтукта жүргөндө мен жанында болду. Мен Атамбаевдин жанына, например, жыргаганда, же тиги кызмат же дагы бир байлык издеп сурап жүргөн жерим жок. Мен например жологон жокмун. Ну, тоже мага кээ бирлер айтат, сен ушул акылың жеткен жокпу, же дагы неткен жок. Ну, уят деген бир сөз бар да. Уят. Мен, например, мен үчүн башка баалуулуктар бар. Мен бир жолу курсагымды тойгузуп алып, анан өмүр бою, например, ушул жерге келе албай, хотя жүрүшөт. Ошолну эле кезде силер чакырып атасыңар, андан интервью алып атасыңар, бирөөң да уруу же акмак деп айтпайсыңар эч кимге. Мисалычы, алар деле жүрүшөт. Даже керек болсо ошол уурдаган акча менен даже гезиттерге өздөрүн мактарып койсо, кайра биздин жаштар, карылар деле унутуп калып эле, бул кыйын да деп туруп, кайра мага окшогондорду сен байкуш баягы колунан эмне келет деген сөздөрдү угасың да. Но КСДПнын мүчөлөрү өтө жөнөкөй, эски КСДПчылар, партиялаштар азыркы мына Сагынбек Абдрахманов уюштуруп аткан иштерди эски жаңы мүчөлөрдүн мына 95% мүчөлөрдүн колдошот. Атамбаев сиз КСДП деген. Мен эми Атамбаев деле тегерегинде сүйлөгүм келбейт. Ал киши мен, например, ал киши бийликте турганда мен сындагам. Азыр мисалы башка бирөөлөр деле сындай берсин. Ал жөнүндө мен, например, башым оорубайт. Бирок суроо берип калдыңыз. Мен айта турган сөз КСДП бул партиялаштардын уюму. Бирөөнүн жеке менчиги эмес, Атамбаевдин короосу эмес, Атамбаевдин фирмасы эмес. Анан жанагындай эле туруп эле булардын 31-мартта шайланып алышпы тоже туура эмес болгон. Мисалы, экс-президент деген бул кишинин пенсиясы да өтө жогору. Кыргыз эл баатыры болуп 2 эсе көбүрөөк алат. Президент болуп тургандан айлыгынан пенсиясы көп азыркы учурдачы. Бул киши кетти. Мен деле ошондо айткам, сиз ушул берсеңиз биз деле сизге эстеликтерди коебуз. Ушу бир мөөнөт коюп, кааласа калмак, бирок кээ бирлер айтпайбы, кааласа түбөлүккө калмак. Жок. Биз турабыз. Биз эмне 7-апрелде эле кетип калдыбы баатырлар? Биз калдык. Биз деле ага жол бермек эмеспиз. Так что это не за его заслуга, что мен кеттим деп бизге милдет кылбай эле койсун. Билет, потому что кетет турганын билип туруп биз тынч болдук. 2014, 15, 16 мисалы. Ошон үчүн кетти, мисалычы. Бирок ошол кеткенин да биз разы болуп, мен мисалы айткам, биз буга тийишпесибиз керек. Экс-президент болдуңбу? Жаманбы, жакшыбы? Экс-президент болуп, сакал ду киши болуп отуруңуз. Пожалуйста, өзүңүздү мультимиллионер дейсиз, бир жума Гавайиде салыңыз, эмки жума Мальдивага барыңыз, Багамага барыңыз, дагы эмне кылыңыз, даже акчаңызды даже каяктан таптаңыз деп мага кызык эмес. Мен келечекти ойлогум келет. Казгым, чукугум келбейт мен мисалы. А бул киши эмне кылды? Бир жаңы президент ишке кирип атса, жаманбы, жакшыбы? Эл шайлады ал кишиге. Демократия да ушундай болуш керек. Сенин, например, Атамбаевстан эмес бул. Бул Кыргызстан. Кыргыз эли шайладыбы жаңы президентти? Мен мисалы Сооронбай Жээнбековго добуш берген эмесмин. Мисалы,
Потому что ойлогом бул киши Атамбаевдин жолун улайт деп мен каршы болгом мисалы. Бирок ал шайланган күнү мен айттым, калк айтса калп айтпайт. Значит, элим азыр Сооронбай Жээнбековго берди добушту. Биз эмне кылышыбыз керек? Демократия, эл, тартиптүү элде, тартиптүү мамлекетте биз баарыбыз баш ийишибиз керек. Мен макулмунбу, макул эмес, мен элимди сүйөмбү, кыргыздын жигитиминби, кыргыздын жаранымынбы, конституцияны сыйлаймынбы? Значит, азыркы учурда мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков деп айтсам, мен да ошондо бул кошомат айтат. Кайда кошомат? Мисалы да, а бул киши эмне деди, например, мурунку президентибиз тааныган жок. Мен, значит, жана жаш баланы премьер-министр кылып койду. Жаш кыз ген прокурор, дагы бир, значит, кишиси жакта ГКНБ, мен өзүм эле бийлей берем деп туруп, тигил Сооронбайды в частном порядке, публичном порядке кагып силкинип, сыртка чыккан президенттерге барып аларга да ничего, мен чечем деп, бул деген узурпация власти. Өзүн сыйлабан кыргыз элин, конституцияны, мамлекетти сыйлабай, анан кийин, значит, өзү баягы өзүнүн эмесин, жанагы оматтын, например, эмесин ошону баалабай, өзү төгүп чачып, килеген тетиги улуу даражадан, жалпы улуттук лидер, экс-президент деген даражасынан чанып, бир партиянын төрагасы болуп алды. И то шайланган жок. Фальсификация кылып, как будто райондук эмелер делегаты метип туруп, съезд нелегитимный 31 марта. Съезд партийный. Мен сразу ошону айттым. Сиз улуттук лидердин статусунан азыр партиялык, значит, биздин көчөлүк мындай бир деңгээлге түштүңүз. Биз сизди экс-президент катары сыйлап, урматтап, баягыдай статусту биз азыр, например, сиз менен айтышып, талашып, тийишип чукушуканга сиз таарынбаңыз деген сөз болду. Так что мен Алмаз Шаршеновичти жакшы жактары бар, ар бир адам катары, бирок өтө өзүнүн жеке мындай немножко мүнөздөрү, ошол немножко сөз бузуп, например, ушундай башка ар кандай, анан мен айтпай эле кой, мен жамандаган болуп калам. Бардыгыбызга белгилүү андай, кандай, например, майрам күндөрү кандай кылат. Бир да майрамда бизде бир жакшы сөз уккан жокпуз. Кыргыз элине бир кыргыз эли жакшы. Баягы эле бир карганып атып, жакшы сөзү ошол обязательно будем самой развитой страной, процветающей Центральной Азии деп эле. Мен дайыма айтчумун, эми ошону эле баягы алас деген эле сөзгө. Сиз иш кылыңыз да. Аны батасын тигил эне берет, баягы бир кемпир берет, же бир карган тиши жок түшүп калган ата берет. Бер да, сен жаса да, кыл да. Калп эле өтүп кетти, мисалычы. Мен өтө ичим күйөт. Мен өтө катуу ичим күйөт. Мына азыркы учурда биз эң жакыр мамлекетпиз. СНГда. Мурун биз таджиктерден кичине байраак болуп, 15 республикадан биз 14-чү болуп, анан ошо менен алар согуш болуп, дагы бир эмке болуп арталып. Биз азыр мына эң жакырбыз. Азыр дүйнө жүзүндө номер 1 бизде ВВП боюнча, ВВПда доля ошол мен азыр жана Гондурас деп атпаймынбы, Никарагуа. Аларда хотя бы завод, фабрикалар, арка-беркилер иштейт. Бизде ушул багып аткан жанагы мигранттар. Так что бунун баардын кесепеттери биз 2030-35 жылга чейин ушул азыркы мына акыркы 8 жылдан ичиндеги ага чейин деле бизди жыргатышкан жок. Бирок анда хотя бы деңгэл компетенттүүлүк, мамлекеттилик башкаруунун деңгээли жогорураак болчу. Мен аны 2012-жылы эле уже моюнга алгам. Ошо Бакиевдин өкмөтү турганда бизде өнүгүү мындайраак болмок деп мен аны азыр айткан жерим жок. Башында эле айткам. Значит, бирок ушул кесепеттерин биз өтө көп убакытка чейин мына биз таджиктерди билбейм, качан биз кайра аларды абагына жетебиз. А мына Өзбекстан азыр эмне болду? Мына 1 жылдан кийин байкайсыңар, көрөсүңөр. Биринчи кезекте ошол биздин оштук жалалаттык туугандар ошону байкайт. Азыр деле айтышат, мына сонун шаарлары жарык, таза деп. Мына 1-2 жылдан кийин вообще ичибиз күйүп калды. Биз азыр бай казакка көнүп калдык, мисалы. Например, туура? Биз дагы өтө 10-15 жыл мурун өтө обидно болуп жүрдү элек. Мына Кордай кандай шаар болду. Алматы уже салыштырууга болбойт, мисалы. Мына эртең бүрсү күнү Анжан, Наманган, Ташкентте айтпай эле коелук. Ошондо көргөндө, ошондо анан ич күйдү болот. Бирок аны азыр эле билип коюш керек. Биз азыр канча аракет кылбайбыз, канча азыр келип сыйкыр бирөөгө кылган күндө дагы биз мына уттурдук.
уттурдук, убакыттан уттурдук. Ошол эң эмеси миллиард мага демектен бүт алтынды алып кетсин. Убакыт, мына кудурет сиздин жаштыгыңыз ошол менен өтөт мисалычы. Бара Кудайга сыйынсак дагы бир сыйынгандан дагы бир иштеп кичине аракет кылсак, мына тетиги бир 50 жаштан мындай кичине эметесиңер да. Атак эң негизги преступление ошол убакыттан уттурганда мына Азия, Африка, сен айтып атасың дүйнө жүзүлөр деп атасың, ошондо мамлекеттен бардыгы ракетадай учуп атпайбы? Биз болсо баягы сүтүлгөн чай ичип атабыз дегенге ыраазыбыз да, курсабыз ток. Элил мырза, сиз ушул айтып кеттиңиз келечек жөнүндө, алдыңкы бир 15-20 жылдагы прогнозду айтыпчы. Ушул эми келечекти жаштарыбыз оңдойт да, ал эми жаштарыбыз албетте билим аркылуу тарбияланат. Сиз Туркиядан, Америка Кошмо Штаттарынан билим алган инсан катары азыркы учурда талаш жаратып жаткан могу сапат лицейлерин жоюп, ордуна Турциянын Мариф немесин билим берүү тармагын алып келүү боюнча пикириңиз кандай? Биз ушул сапатты жоюшубуз керекпи? Ушул бойдон калтырышыбыз керекпи? Негизи эле билим тармагына көз карашыңыз кандай? Эми сапат деп бул жанагы Атамбаев менен сапарлар коюп атышпайбы атынчы, мен Сибат деп атабыз да. Сибат деген лицейлер. Сибат деген деле сөз кыргызча. Вот, аны сапат деп коюшту, бул мындай эме да. Сабаттуу деп атпайбыз мисалы, туурабы? Сабатсыз деп атабыз. Вот сабат деген эле биздин өзүбүздүн сөзүбүз. Сапат деген сөз совсем башка. Вот. Мен айта турган болсом, бул боюнча мен мисалы мен өзүм бул лицейде окуган жокмун, бирок ачылганын эсимде, мисалы бул жерде интернет ачылып, мен ошол жылы өзүм башка жерге кетип калган болсо, балким биринчи эмесине катышмакмын да. Бирок мен айта турган сөз, бардыгы кыргыздын улуттук кызыкчылыгында болуш керек. Мен азыр мисалы ыраазы эмесмин билим берүү министрлигине. Жалпы бизде мектептерде абалга орто билим азыркы жок. Мына биздин учурда өзгөчө 60-70 жылдары ага чейин, андан кийин бирок өзгөчө ошол жылдары биздин мектептин айылдын кыргыз мектептери өтө күчтүү болчу. Ошон үчүн азыркы мына академиктер, канча жазуучулар, канча эмелер, ушунчалык мен ошока суктанам да. Ошондо кыргыздын эң каймак, эң жогорку аң сезимдеги биздин ага эжекелерибиз ошол мектептен баягыдай базарга барышпайт, эмеге барышпайт, рабочий болушат. Эң престиждүү профессия ошол мугалим болчу да. Мугалим болуп, эң акылдуулар ошол мугалим болушуп, андан кийин ошолор бизди тарбиялап, бизге билим беришкен. Биздин муунда уже эмне болуп бузулду? Бизде эң жаман окугандар, биздин двоечник, троечниктер, башка мектептердеги эмелерге, университетке өтпөй, педагогическийге барышат. Ошолор өздөрү математиканы жакшы билишпесе, өздөрү аркы-беркисин эметпесе, кандай билимди беришет мисалы. Эми бирок балыптыр, менин да муунум более менее күчтүү мектепте күчтүү мугалимдерди көргөндөр. Мен азыркыларга, например, өтө коркунучтамын да, мен корком. Потому что мурун мугалим деген эми өтө, мен айылдык мугалимдер жөнүндө айтып калышат бизде. Биз барганда, мен айылда өзүм жергилимде болгондо, там маданий жактан как-то мындай бир авторитет болуш керек эле. Мен кичине алаксып кеттим. Бул Сибат мектептери боюнча айта турган болсом, биринчи улуттук кызыкчылык, өзүбүздүн мамлекеттик, кызыкчылык. Элдин, балдардын. Бул жерде биз, например, жеке менчик бирөөнүн кандайдыр фонддордун, анан Туркияда экидөө кимисиби, душмановы, террористпи, биз ага, например, экөө карашып, анан ортодо биз калып калбашыбыз керек. Биз ага, оюнчук болуп, өзүбүз алардын оюндарына катышпай, өзүбүздүн мындай саясатыбызды жүргүзүшүбүз керек. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбызда. Мен ушундай деп эле айтайын. Мисалы, например, мен Сибат үчүнмүн, же Мариф үчүнмүн, же өкөтен, например, иштесин дегенден мен, например, үчтен көз карашка мен, например, кошула албайм. Мен өзүмдүн, например, көз карашым бар, пикирим бар, бирок ал өзүмдө эле калсын.
Анда учурдагы социалдык тармактарда аябай талкуу болуп аткан темаларга кайрылсак, биз билишибизче сиз Facebook менен Twitterде эң активдүү колдонуучулардансыз. Акыркы кездерде Кыргызстанда эс алуучу жайлар, соода борборлору күйүп атат да. Негедир күтүүсүз жерден элечи ушул мындай бийлик алмашкан учурда криминалдык топтордун мындай таасир этүү аймактарын бөлүштүрүүдөн улам же болбосо салык төлөбөгөн учурларда өрт чыгат деп айтышат да. Ушуга сиздин пикириңиз кандай? Эмне болсо дагы мындай жетектөөчү деңгээлде немелерди, сырларды бирип калдыңыз дегендейчи. Жок, мен андай жактан мен сырларды биле албайм. Мен, например, кабарым жок. Мен спекуляция кылып, бул мындай болуп атат, же болгон жок деп да айта албайм. Мен ошолорду окудум, бирок мен честно, мен сизге Кудрет айта турган сөзүм мен билбейм. Мен билсем айтат элем. Бирөөлөр мына көчө айтып атышат, бул жалпы ошол өзүбүздүн жанагы коопсуздук боюнча деп атышат, өздөрүнүн жанын атат деп атат. Мисалы, Супара үчүн өтө биз бардыгыбыз ошол түнү корктук. Супараны биз бардыгыбыз жакшы көрөбүз, конокторубуз ошо калып барабыз. Эми Кудайга шүгүр, жанагы эле ашканасы эле атак азыр деле ачык иштейт экен. Значит, мен жок, ал жөнүндө мен, например, ооба же жок деп айта албайм. Дагы бир талкууга түшүп аткан тема, сиз Зере деген кыздын клибин көрдүңүз да, мындай ич кийимчен тартылышыптыр. Ушул аябай талкуу болуп атат. Анын үстүнө сөздөрүн өзү жазганымды билбейм, жаш кыз түшүнүксүзүрөөк жазып коюптур да. Бирок көпчүлүк мындай орус тилдүүлөр, кыргызчаны жакшы түшүнө бербегендер бул деген аябай учурдун немесин бериптир деп талаш жаралып атат да. Аябай эки жеке бөлүнүп калышты элдер. Сиздин кыз тарбиялаган ата катары көз карашыңыз кандай? Мындай кыргыздын кыздары ушинтип чыгып ырдаш керекпи же ага каршысызбы? Во-первых, мага да ошону Facebook'та суроолор, сенин деле кызың ушинтип чыкса, мен сыймыктанмакмын. Мен 100%. Мен ар бирөөңөргө айта турган бир сөзүм бар. Зередей кыздуу болгон ата эне бактылуу. Зередей болгон кызы болгон кыргыз эли да бактылуу. Силер буну бара-бара түшүнөбүз бардыгыбыз. Кудрет, бул оңой эмес. Бирок 19 жашар кыз, 14 жашында мектепти аяктаптыр. Понимаешь, это не просто, на чудо ребенок. Интервьюсун көрүп көргүлө, Азаттыкка сонун интервью берди. Рахат Асанкулова экөө отуруп алып, кыргызчасы да бар, орусчасы, бирок орусчасы ошол өзү. Атасы силер эмне бир баягы, а именно кыргыздын эң, значит, улуу педагогтордун кызы болуп чыгып атат. Асылбек Жооданбеков деген агайыбыз. Кээ бирлер айтат атпайбы, менин кызым мындай болбойт. Атаңдын башы дейм. Сен Асылбек Жооданбековдай билим, тарбия, таалим деп бере албайсың эч качан. Анткени ал үрп-адат, салт, кыргыздын жыты менен бардыгын берген ал кызына. Ал баягы бирөөнүн көпкөн бирөө, например, болсо бир жөн, бул атасын мен тааныйм, ошон үчүн ошол жактан чыгып, бул улуттук гений деп коет да, тоже. Потому что азыр мына бар, мына бурулай эмне болду. Мисалы, бар айтат, үрп-адат, салт, байыртадан келген, 1000 жылдан бери келген, ошону бузуп атат дейт. Ну, хорошо дейм. Ал эркектер айтат, эркектин сөзү башка. Например, аял кишилер ошондо айтканда, мурун мисалы, например, бул болгон, эркек киши колун көтөрүп, например, балдарын болобу, аялын болобу, бир чап, например, жагын басып койчу. Обычное дело. Не только кыргыздарда, орустарда, өзбектөрдө, американецтерде, африкалыктарда, бардыгында аял зат забитый существо болчу. Женщина не птица деген сөздөр менен, туурабы? Ал эмне, ошол, например, ошол биздин салтыбыз деп туруп, ошону биз, например, сакташыбыз керекпи? Сактаган жокпуз, мисалы. Сактаган жокпуз. Биз тең укуктуулук, например, аркы берки жакшы жактарын биз улашыбыз керек, жаман жактарын биз, например, билишибиз керек, бирок аны бардыгы эле салт жакшы болсо, анда эмнеге биз прогресс болуп атабыз, эмнеге өнүгүп атабыз, эмнеге шаарда жашап атабыз, эмнеге илим тарбия, например, например, тамга таанып атабыз, мисалы, университеттерге барып атабыз, интернет менен колдонуп атабыз. Давайте кыргыздын эле маалы менен жашай бербейликпи? Туурабы? Андай эмес да. Бардыгыбыз өнүгүп атабыз. 100% бүт мурунку салтыбыз бардыгы ыйык тутушубуз керек дегенге мен макул эмесмин, мисалы.
Потому что бардыгы, например, анын жашы деле, карысы деле бардыгы өтө, например, өтө бактылуу жашачу деп мурунку кээ бир картинкалар деменчи, жок туугандар. Андай эмес болгон. Мындай романтизация болот да, мындай, бардыгы ошол жерде өлө сону мону, андай эмес. Өтө катуу кыйналып, ооруп калсаң эле өлүп калып, ачка. Көптөгөн кулчулук да болгон биздин мамлекетте, коомдо. Жок болгон эмеспи. Бардыгын өзү көрсө, бир апаларыбыз мен Курманжан болгом деп элестетет өзүн. Бирөөлөр болсо, мен Байтик, мен тигил Баатыр, Тайлак Ажыбекмин деп чыгышат. Бирөөсү Алымбекмин дейт. Нет, дорогие. Анда 5-6 болгон. Алар деле эмне Курманжанды келип туруп, тигиниси жагынан, биягынан көп эле жашы кезинде кандай эме кор болду деген баарын билебиз да. Это что, счастливое государство, общество было. Ошондуктан биз, например, кыйын эл болсок, биз ошонун баардыгын билип, жакшыны, жакшыны кандай өнүгөбүз деген, баардыгыбыз үчүн кандай болушубуз керек. Зерени айта турган болсок, баардыгы, жанагы сынчылар, сен айтып атасың, например, мааниси анча жакшы, анан кыргызча жазыптыр, мага өтө өзү атайын жазды. Атасы да түшүндүрүп берди, интервьюсунда жазып берди. Өзү ошол түшүнүктүү болсун. Мен сени сыйлайм, сен мени сыйла деп атат да. Эмне үчүн жанагындай эмесин эмне деп коет, лифчик дейби, эмне ошо менен чыкты. Ал эмне жинди болгонунан атайын көңүл буруш үчүн. Знаешь эмнеге? Атайын өзүн мындай жанагындай семиз кылып. Потому что кээбирлер жазып атат. Бул өзү татынакай болсо, красавица болсо, бир жөн эле дешет да. Бир жөн эле дешет, анан өзү мынтип турат, семиз карасаң чыгып алыптыр тигил эмесин көрсөтүп деп. Атайын сага көрсөттү ошону. Атайын ошентип чыкты. Тууганым, замандашым, жердешим, кыргызым, давай бири-бирибизди кийим үчүн эмес, же тигил денебиз үчүн эмес, өзүбүз үчүн бири-бирибизди адам үстү бири-бирибизди көрөбүз деп айтып атат да. Бирөөлөр айтты, бул батыштын чыгып, наоборот. Өзү байкасаңар клипте бирөөсү кулагы эмне деп жүрөт тигил, чачы боелгон, например, ошол мындай болсун, а бирөөсү болсо ак жолукчан бир келин, дагы бирөөсү болсо хиджаб, дагы бирөө болсо мындай. Ошонун баардыгын айтып атат, сен мени сыйла, мейкиндик, эркиндик, мейкиндигин түзөлүп. Кыздар деп атат, жаштар деп атат. Биз бирөөнүн сынына эмес, бирөө бизди сындап коет экен. Бирөөбүз эмес экенбиз, бирөөбүз жакшы экенбиз, бирөөбүз мындай экенбиз, бирөөбүз мындай экенбиз. Бирөөгө, значит, хиджабчан жакпайт. Бирөөгө чачын боёгон жакпайт. Кеп андай эмес. Биз өзүбүздү бирибизди сыйлайлык, эркиндиктин, мейкиндигин деп, сонун сөздөрдү ырдап атат. Бул искусство. Искусствонун азыркы биздин, например, көбүнчө жанагы исполнительдер болуп жүрбөйбү, например, свадьбаларда иштеп жүргөндөр элечи. Аларды искусство деп айтууга болбойт. Алардын, например, музыкасын уга турган болсок, бизде, например, магнитофонубуз бар. Биз, например, андан сонун ырдагандарды, же эски ырларды, же жаңы ырларды ырдайбыз да. А вот азыркы заманбап искусство бул адам баласын, значит, аң сезим көтөрүүгө, элди агартууга арнатылыш керек да. То есть мындай какой-то бир социалдык максаты болуш керек искусствонун. Таза искусство зере, настоящий художник. Потому что бардыгыбызды жанагындай настоящее искусство дайыма ушундай, значит, чырлашууну, талашууну, тартышууну, а ошол аркылуу коом 1-2 катка, значит, көтөрүлүп, башкачараак болобуз да, мамилебиз өзгөрөт. Канча кыздар атайын жанагынтип кийинтип, ошентип чыгып атат. Эмне уккан эмес дейсиңби? Эмне биздин семиз жанагындай толуп калган кичине толук кыздар ошондой жаман сөздөрдү укпайт бекен? Угат. Класста да айтат. Керек болсо ата-энеси да айтат, сен толуксуң, сасыксың, так далее деген сөздөрдү. Аны ошондо айтып атат. А кеп андай эмес. Мен денемде эмес. Мен сулуу эмес болуп төлөлүп калаганымда эмес. Мен адам катары, мен мондаймын, аны сыйлагы деп. Толугу менен биздин азыркы, значит, проблемаларды айтып, өтө мен бул кишини мен нактан укура, мен иногда тартам, конечно, жаш кызыны слишком мактап койгонго. Бирок мен дайым айтам, ушул биздин мына кудурет, биз канча жашайбыз билбейбиз. Ушул биздин тарыхыбыз жазылганда 2018-жылы зере чыккан деп
Биз азыр Чыңгыз Төрөкуловичти айткандай, Бибисара Бишеналиеваны айткандай, Сүймөнкул Чокмуровду айткандай, биз ошондо да айтабыз. Эсиңизде, ошол мен бул сөздөн коркпойм ушинтип айтканданчы. Дагы бир тема ушул социалдык тармактарда козголуп аткан жана жогорку кеңеш алып чыккан тойлорду кыскартуу боюнча мамлекеттик деңгээлде өткөрүлгөн тойлордучу. Негизи эле ошол мамлекеттик деңгээлде тойлор менен анан жеке тойлор боюнча пикириңиз кандай? Себеби жана сиз айтып кеткениңиз, биз дүйнөдө мигранттардын акча которусу боюнча биринчи орунда турабыз деп. Бирок ошол суммага биздин тойлорго короткон суммабыз барабар болуп атат да, биздин өнүкпөбүздүн себеби да ошол тойлор болуп атат. Кандай көз караштасыз, кандай өзгөртсөк болот? Эми жалпысынан бул албетте той деп айтабыз. Той да жакшы. Той да жакшы. Эми Кудайга шүгүр биз деле мына кичине эметип, бирок баягы аны эми айтылып келет, 20 жылдан бери айтылып келет. Той, бирөөлөр той дейт. Мурун билесизби, эмне деп көп айтылчу, жанагы өлгөндө чыгым көп, анан баланча союлат деп. Эми Кудайга шүгүр, жаман жакшы өнүгүп, азыр, например, эми бир канча эле үй бүлө болбосо, көбүнчөсү мындай акча көбөйүп, бардыгы мындай бир жылкы союш, например, кыйын деле болбой калды, мисалычы. Бирок ал деле кыйын, конечно. Бирок азыркы учурда той болуп атат, анан жанагындай бири-бирине атаңдашып, анан карызга батып, анан сөздөр көп. Бирок мен буну билем, түшүнөм, бул социалдык проблема бар, бул жөнүндө өтөт, бирок жана жогорку кеңеш ушуну демилге кылып, анан бир мен, например, ага мен ынанбайм, мен ишенбейм. Мисалы, например, ал биздин депутаттар, мен ачык эле айтып коюшум керек, көбүнчөсү мен, например, бул проблеманы бар, иштешибиз керек, кандай кылышыбыз керек, мен билбейм, бирок, конечно, тыюу аркылуу, например, ал жоюлбайт, мисалы, тыюу аркылуу жоюлбайт. Эми биз анча деле жакыр эмеспиз, ошончо эле прям мамлекеттик деңгээлде, мисалы, например, бир 500 адамга тамак берип койгондон мамлекет алдан, например, байып кетпейт. Же ошол акча, например, бирөөнү да тойгуза албайт. Ал мамлекеттик, например, бир канча, например, юбилей өткөзүп койгон, же, например, жанагындай майрамды өткөзүп койгондон андан деле бир жоюп салышыбыз керек, тыйып салышыбыз керек деп, мындай бул куруу мындай өтө арзан бир популизм сыяктуу мага угулат да. А так жеке мындай үй бүлөлүк эмеден ар бир үй бүлөбүз, туугандарыбыз бир сыйрадан, эки сыйрадан той өткөздүк, көрсөттүк, 500 кишиден жанагындай баарын кылып туруп мактандык дегендей. Мен оюмча эми бара-бара кичине уже баягыдай эми катыш деген аз эле болот да. Мурун кыргыздын да катышы тетиги болчу да. Азыр болсо мына бир туугандарың менен, мындай бир туугандай куда сөөктөр менен, ушундай эле бир сыйра бир 2-3 жылда бир жолу көрүшпөсөң, ушундай эле баягыдай модернизация болот деген ойдомун. Бара-бара өзү эле ушундай түзөлүп, оңолуп, баягыдай бир айыл болуп катташып, жора жолдошторду күтпөстөн мындай колунан келген байлар же дагы бирөөлөр алардын катышы действительно кенен болот, дагы болот. Бизге окшогон өзүбүздүн мындай жакын туугандарыбыз менен бир 30-40 кишини үйүбүзгө чакырып эле ошого ыраазы болушубуз керек. Бирок жакшылык көп эле болсун, бирок главное, конечно, жана кредит деген жаман болот атпайбы? Кредитке, ошол жакырчылыкка, жана өзбөктү да айтып атпайбызбы бизчи? Мына өзбек эмне үчүн байыйт? Аны мурун биздин ата-бабаларыбыз эле айткан. Өзбек жанагы байыса эмне дейт? Тамсалат. А биз болсо алардын таамы сырты калтырак, ичи жалтырак. Биздики болсо сыртка. Биз ошол бизден огош бетер, конечно, казак, бирок казак бай. Казактын колунда алтыны дагы, нефтиси дагы, ураны дагы, будайы дагы бардыгы бар. Биз дагы ошол тартышабыз. Менимче, бирок бара-бара биз ошол акчаны үнөмдөгөндү, сактаганды, көбөйткөндү, конечно, үйрөнүшүбүз керек. Берүүбүздүн жыйынтыктоочу суроосу болсун. Быйыл биз көчмөндөр оюнун өткөрдүк. Аябай кандай деңгээлде болсо да дүйнө эли бир сыйра укту да. Эстафетаны Туркияга өткөрүп бердик. Бирок эки тараптуу көз караш болуп атат. Туркия Кыргызстандын деңгээлинде өткөрө албайт. Анан жомдай немеси жоголуп кетет, башка максат жоголуп кетет. Анан ушул көчмөндөр оюнунун келечеги боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Көчмөндөр оюнун мен, конечно, биринчи эле оюндан кийин өткөзүп бериш керек болчу. Бирок Алмаз Шаршенович Атамбаевга ошол жагып эле прям ошол эле негизги жетишкендиги болуп, ошо менен анан өткөзө албай, анан калгандар менен урушуп, анан кайра экинчи оюндан кийин өткөзүш керек болчу. Андан кийин булар эми ошол да. Жок, мен Туркия өтө эле жогорку деңгээлде өткөзө алат деген ойдомун.
эми мен баардыгын эле жакшы мактанабыз, бирок мен мисалы, например, церемония открытиясына мен, например, өтө деле ичим жылаган жок мисалы. Андан жакшы өткөрсө болот. Конечно. Они полностью мировой контекстте. Биздин цивилизациянын салымы, например, ошол дүйнөлүк тарыхка, дүйнөлүк маданиятка көрсөтө алган жок, чагылдыра алган жок. Минтип эле ары бери чуркап эле аттарды бастырып чаптыртып эле, анан кийин бир моккочосу чыгарып чыкты. Ал моккочосу ким? Ал да көчмөнбү? Же кандай? Же ким каяктан чыкты? Ал дьяволбу, ким? Мен түшүнгөн жокмун. Же Чыңгызханбы? Чыңгызхан деле көчмөн. Же ким? Мен түшүнгөн жок. Анан минтип эле, анан сразу эле, значит, Манас, анан кийин эле Айтматов. Что турган адамдар, бул Айтматов, булардын президентиби, кимеси, например, депчи. Например, азыркы мировой контекстте, например, ошол жерде, например, климат маселеси, мисалы. Например, да? Например, климат маселеси. Же ошол эле аял заттын эркиндиги. Например, биз дайыма айтабыз, мисалы, биздин кочевницалар, значит, ошол, например, айыл чарбада, кочевнический айыл чарбада, аял менен эркек тең, керек болсо аял көбүрөөк иштеп, ошол дагы даже куралды колуна алып, например, эмеге согушка чыкчу деген сөздөр бар. Например, это независимость. Биз көп жакшы нерселерибизди жакшы чагылдырып мактана алган жокпуз. Ары бери аттарды чаптырып, массовка, физкультура, что-то спецэффекты. Тем более сценадан алыс болуп, мен айтам, телевизордан өлө чоюлуп, мировой контекст боюнча, зрелищность боюнча и культура ошол жактан чагылдырып, биз ушундай бир өзүбүздү даңазалаганга, мен ушундай айткан сөзүмө, мисалы, көп кишилер, например, таарынышы мүмкүн, жаман дап атат деп, бирок мен айтып атам, биз өзүбүздүн деңгээлибизди азыркы учурда дүйнөлүк масштабтагы контекстте, ошол деңгээлде биз азыркы учурда что-то мындай өзүбүздүн эле мындай бир кичинекей казаныбызда кайналып, сыртта болуп аткан мировой процесс, тарых, маданият, искусство, ошол жерде дебат эмне маанилүү, ошол жерден өтө бир провинциальность, маргинализированность көрсөтүп койдук. Мен мисалы бир көрдүм, сырттан келген конок эч качан жаман дебейт. Что баардыгы тарбияны көргөн, баардыгы суктанып, эле сонун жакшы десе, аны биз угуп алып, биз жокшубуз, сонунбуз, мына баардыгын, значит, суктандырдык, баардыгы өтө кол чаап кетти деп. Ал мен айткан сөздү айтпайт мисалы. Мен айта алам, потому что мен родной кишимен, мен ачуучундукты айта алам. Ошол, алыш керек. Бизде ошол эле четтен келсе эле анан эле алар эч качан жаман деп айтпайт. Сен деле конокко барып туруп бирөөгө жаман деп айтпайсың, туурабы? Туура. Урматтуу угармандар, биз ушу менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ал эми бир жумадан кийин эстафетаны Эдил Байсалов алып баруучулук милдетти аркалайт. Эми бүгүнкү берүүдө алып баруучулук милдетти мен Кудрет Тайчабаров аткардым. Саламатта туруңуздар. Рахмат сизге, Кудрет, рахмат сизге, угармандар.